Саламатсыздар, урматтуу каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналда көргөндө абдан кубанычтамын. Бүгүн сиздерге бир жаңы курал боюнча айтып бергим келет эле. Бул курал алгачкы жолу 23-жылы мындай аскердик кандай бир сыноолордон өттү. Ага чейин бул курал негизи фантастика деп эсептелинчи, бирок 80-жылдардан бери кандайдыр бир концепциялар бар болчу. Анан 80-жылдары бул теоретикалык негизи иштелип чыккан болчу. 2010-жылдан кийин кандайдыр бир алгачкы мындай эксперименталдык түрлөрү пайда болгон болчу, бирок ал кездерде литий иондук батареялардын көп мындай көлөмдө чыгарбагандыгы буга кандайдыр бир тоскоол жараткан. Анан кийин бул нерсе иштелип чыга баштады да. Бул деген Маген Ор же болбосо Темир Нур деп аталат. Израилде иштелип чыккан. Алгачкы Советтер Союзунда концепциялар бар болчу 80-жылдары, Америка Штаттарында 70-жылдары алгачкы концепциялар бар болчу. Практика түрүндө азыр ушуну жасай башташты да. Негизи ошол жалпы маалыматты алсак, бул 100 киловаттык лазер менен, оптикалык лазер менен атат. Негизи оптикалык лазер артиллериялык снаряддарды, минометтик снаряддарды сокконго ушундай жетишет экен. Ушундай жөндөмү бар экен. Анан ракеталарды, кыска дистанцияга атылган ракеталарды жок кылууга арналган. Мындан тышкары система кичинекей учкучсуз баягы учактарды жок кылганга жардам берет да. Бул деген бүгүнкү күнү Израилдин эң мындай алсыз тарабы. Ошон үчүн израилдик фирма Рафаэль ишканасы иштеп чыкты муну. Алгач дааналары 2023-жылы чыкты. Анан азыркы күнү ошо Израилдин армиясы расмий түрдө муну баягы сериялык өндүрүшкө салып атат жана аскер күчтөрүнө ошо нерсени тартуулаганга даяр болуп жатат да. Анан ушундай көрүнөт, ушундай контейнердин ичине салынат, кадимки жөнөкөй контейнердин ичине салынып туруп, анан секреттүү түрдө алып келет, чек арага анан иштейт да. Согуш талаада алгач колдонулушу 23-жылы 20-ноябрда система биринчи жолу ошол лазердин жардамы менен Израилдин аймагына түшүп бараткан минометтик снарядды атып түшүргөн. Анан бул нерсе абдан кызыктуу да, анткени дүйнө жүзү боюнча бир да система, бир да ракетага каршы болгон трофи сыяктуу системалар эч нерсе бүгүнкү күнү снаряддарды жана минометтик снаряддарды токтото албайт да. Артиллериялык же минометтик снаряддар бул жөн эле темир. Аякта эч кандай электроника жок. Ал деген аябай чоң ылдамдык менен учуп келет. Ошондой болсо да, алар кээ бир учурда баягы 7 мах менен учуп келет да, кээ бир учурда баягы 6 мах, 1 мах менен, эң аз дегенде ошол 1000 метр секундасына, 1200 метр секундасына ылдамдык менен учуп келет. Ошону бир да ракеталарга каршы система токтото албайт бүгүнкү күнү. Алгачкы система иштелип чыкты. Бул эми Маген Нур да, Маген Ор, Темир Нур. Бул эми аны токтото алат. Анан албетте бул деген оптикалык волокондук система менен кошулган баягы твердотельный лазер деп коет ушундай. Ал лазер деген эми ички технологиясына албетте мамсыр, бирок жалпы лазердик технологиялар кеңири дүйнө жүзү боюнча изилденип чыккан. Анан эң чоң бүгүнкү күнү лазердик технологияларды кеңири баягы өндүрүштө колдонуп саткан бул Кытай. Израилде ушул лазердик жөнөкөй 20 жылдан ашык бар болгон, базарда дүйнөдө бар болгон технологияны эле колдонушат. Бул 20 жыл мурда бул технологиялар иштелип чыккан да. Анан платформасы негизи бул деген кандайдыр бир жүк ташуучу машина. Аны башкаруучу, мисалы үчүн, установка жүк ташуучу шассиге орнотулат. Кадимкидей эле 2 контейнер менен келген машина келет да, анан ошол контейнерлерди ачып туруп лазердик системаны чыгарат. Аны атайын 100 киловаттык аккумуляторлор же болбосо генераторлор колдонулат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мисалы үчүн шаардын электроэнергиялык системасына кошулат да. Анан лазердик негизи установкасы аябай көп электроэнергияны талап кылат. Анан учуп бараткан, мисалы үчүн, снаряд ракетаны чоң аралыкта урганга жетишет да. Анан негизи ушул система иштеш үчүн булут жок болуш керек, жаан жабаш керек, кар жабаш керек. Чаң кандайдыр бир борон болуш керек. Эгерде чаң борон же жаан жааса, анда бул система иштебей калат. Туман болсо, анда бул система иштебей калат. Туман өзүнө бүт лазердин энергиясын жутуп алат да. Негизи Темир Нур 4-5 секундада кандайдыр бир снарядка өзүнүн нурун такап, ошол убакыттын ичинде тез аны ысытып туруп 1200-1400 градуска чейин ысытып туруп жардырганга өбөлгө түзөт да. Анан негизи болжол менен ар бир лазердик атуусу $1000 барып калат. $1000 тегериги болот. Анан чексиз огдарлар, техникалык тейлөөгө кеткен чыгымдардын аздыгы, бул курал жаракты экипажынын аз сандыгы
аябай жакшы мындай кандайдыр бир мүмкүнчүлүк перспективасын ачат. Мисалы үчүн ушул лазердик нур бутага жетүү убактысы 1 секундага чейин барат. Бул нур ылдамдыгы менен кыймылдайт. Бирок албетте атмосферада аба бар, абадан өткөндө кандайдыр бир деңгээлде энергиясын жоготот. Бул нерсе чоң деле эмес мындайдан караганда. Иштеп чыгуу баасы 500 миллион еврого барып калды деп айтып атышат ар кайсы булактар. Сатуу баасы белгисиз. Анан израилдиктер бүгүнкү күнү биз деген согуш жүргүзүп атабыз, бизге өзүбүзгө жетпейт деп эч кимге сатпай отурат. Бүгүнкү күнү ушул 40 данага чейин чыгарды деп атышат, кээрлер 12 дана чыгарды деп атышат. Анан азыр баягы өндүрүшкө чыгарып атканда Америка Штаттарынан, Араб өлкөлөрүнөн, баягы Сауд Аравиясынан Авраам келишими боюнча дагы бир нече өлкөлөрдөн келип туруп ушул лазерлерди бизге саткыла деп атышат. Бирок израилдиктер жок, сатпайбыз дейт. Биздики дейт, бербейбиз дейт да. Анын кемчилиги ар бир атуудан кийин кайра атуу зарядты топтоого кандайдыр системаны даярданууга мүмкүнчүлүктү талап кылат. Кээ бир учурда ушул 4 минутага чейин перезарядкасы болот экен да. Эгерде мисалы үчүн келечекте бул лазерге аябай чоң атомдук электростанцияны кошсо, анда бул деген тезирээк атканга жетишет. Бирок азыркы кезде бул деген мисалы үчүн железный куполго караганда, темир капкакка караганда бул деген аябай жай иштейт. Ошон үчүн жапырт аткан ракеталар менен, мисалы үчүн ошол Ливандан град атса, ошол градтан аткан ракетанын бир нечесин токтотсо, калгандарын токтото албай калат да. Бирок бул негизи максаты бул деген шахет сыяктуу дрондорду атып түшүрүү. Анткени ошол шахет сыяктуу дрондор же болсо кичинекей FPV дрондордун үйүрүнө Израилде жана башка дүйнөдөгү бүт өлкөлөрдө амал жок да. Бирок могу лазердик система эгерде иштеп баштаса, натыйжалуу түрдө анда бул амал болушу ыктымал да. Бул абдан жакшы амал болушу ыктымал. Анан албетте эң оор нерсеси лазер эмес да. Эң чоң технологиясы, оор технологиясы бул анын программалык системасы, программасы да, компьютердик программасы. Бул максатты кармап, ошол максатка лазерди тез баягы учуп келаткан, аябай чоң ылдамдыкта учуп аткан максатка, бутага лазердик системаны кармоо. Ушул эң негизги Израилдин разработкасы да, өзүнүн баягы программисттер жасаган разработкасы. Эң оор, эң кымбат нерсеси ушул болуп жатат бүгүнкү күнү. Ушулдагы нерсе албетте оңой эмес болуп жатат. Ушундай программалык мындай жабдыкты, обеспеченияны, программасын алуу бул деген чоң маселе болуп жатат да. Албетте бул жерден бир видеосун көрөлү, кантип ал иштерин. Ким билет, эми бизде дагы ушундай программисттер табылар жана ушундай системаны жасар, анткени Израиль жакын арада ушул системаны эч жакка сатпайбыз деп жатат да. Эгерде ушундай программист болсоңор, анын бизнес план жазгыла да, ушундай системаны Кыргызстанда жасап берем деп. Ушул кантип бизнес план жазыш үчүн ушул QR код менен кирсеңиздер болот. Жана ошо шилтеме да бар видеонун сүрөттөмөсүндө. Ушундай система биздин Кыргызстанга керек. Албетте ушундай системаны эгер бир жасаганды үйрөнсөк өзүбүзгө, анда кичине ошо дрондордон коопсуздукту күчөтөбүз да, мисалы үчүн биздин чек араларыбызда. Анда эмесе сиздердин ой пикирлериңерди жазгыла, ушул комментарийлерге, каналды колдоп койсоңор болот ыктыярыңар менен. Анан эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.